Демек бул сабакта тамак аштарга тиешелүү маалыматты алып, менюбуздун ичине жана тышына бизге керектүү түрдө жайгаштыра алабыз. Биринчиден текстти жайгаштыруу үчүн бизге чыгаралар керек. Ал үчүн биз layout, margins жана columns, төмөнкү preview же көрүү, алдын ала көрүү мүмкүнчүлүгүн колдонуп, бизге керектүү сызгычтарын жайгаштырып алабыз. Биринчиден жалпы чыгара 5ке жакын кылсак, андан соң бизге менюну 3кө же 3 бөлүккө бөлүш үчүн колонкалардын санын 3кө көбөйтөбүз жана алардын арасындагы аралыкты 20дай коебуз деп ойлойм го. Жана төмөнкү мүмкүнчүлүк бул жаратылган чыгараларды ары бери жылдырганга мүмкүнчүлүк берет экен. Ооба деп. Эми ары бери жылдырып көргөнгө аракет кылабыз. Ооба, иштейт экен. Жакындатып алабыз. Жана бул жерде көзгө төмөнкүдөй туура болду го деп ойлойм. Ошондой эле бул жерде түзөтүп алабыз. Ошол эле ыкман менен биздин менюбуздун ички бетин азырынча бул бардыгы менимче туура болуш керек. Эмки кадамыбыз болсо текстти жайгаштырганы жана тиешелүү келбетине келиштирүү кадамдарын жасап баштоо.